MLM бизнестин негиздери. Саламатсыздар урматтуу бизнес партнерлор, сиздер менен мен Кайма Толкунай, азыркы учурда серебряный директор, сиздер менен азыр Новичоктун каталары аттуу видеосабакты өткөрмөкчүмүн. Сиздерге ушул сабактын өтө пайдасы чоң болот, себеби жаңы келген адамдар көптөгөн каталар кетирип, ийгиликке жете албай калып кетишет. Бул ийгиликке ар бир адам жетише алат, ар бир адам аракет кылса жетет. Анда эмесе сабакты баштайлы. Биринчиден, жаңы келгенде сиздер ойлонуп отурганыңыз бул эң чоң ката. Неге дегенде ойлонуп сиздер кантип баштасам, туруп турайынчы, бир аздан кийин баштайм, бир аздан кийин кылам деген оюңуздар сиздерди токтотот. Ошондуктан убакыт жоготосуздар. Анда көрө сразу ишке киришсеңиздер, мага окшоп тез арада эле директор салып чачасыздар. Экинчи ката бул максаттар менен иштебөө. То есть максаттарды жазбоо биринчиден. Максат сөз жазыш керек. Ошо максатка карап план түзүп, ошого карап аракет кылыш керек. Ошондо сиздер сөз ийгиликке жетесиздер. Максатсыз жумуш баштасаңыз, сиз жайыңыз эле турган болосуз. Сиз алдыга карап жылыш үчүн сөз максат болуш керек. Кийинки ката бул тааныштар тизмеси менен иштебөө. Бул өтө көптүн катасы, бирок мен ошол катаны кетирген эмесмин. Мен киргенде эле иштешип кеткем дагы, мен уже статусум көтөрүлгөн сайын тааныштар айтып калышты, сен иштеп белең деп. Мен тааныгандар көп экен да, мен тааныбаган. Сизге сунуш тартып койбопмун, сиз сонун ийгиликке жетмек экенсиз да, сиз менен бирге иштешмекмин деп өтө арман кылышты, бирок убагында мага сунушташкан эмес. Бул өтө чоң ката. Кийинки ката бул сабактарга катышпоо. Сабактар платный бар, бесплатный бар. Бесплатный сабактар мына YouTube'да толтура сабактар, мисалы менин сабактарымда бар. Мен ар жума 2 ролик жүктөйм буюрса, ар айда, то есть ар айда 4 жолу, то есть ар жумада 1 жолу мен прямой эфирге чыгып, сиздердин суроо жообуңуздарга жооп берем. Кстати, ошол кандай сабактар сиздерге кызыктуу, ошол дагы роликтин астына жазып койсоңуз болот комментарийде. Мен ошол темада сабактар өтүп берем сиздерге. Кийинки ката бул сабактар айтып кеттим, сабактардан кийинки ката бул именно наставник менен иштешпөө. То есть наставник сизге тапшырма берсе аткарыш керек. Эгер сиз аткарбаган болсоңуз, наставниктин телефонун албаган болсоңуз, сиз ийгиликке жетпейсиз. Себеп сиз өз билгендей кылганыңыз менен жетишиңиз мүмкүн, бирок кыйынчылык менен жетесиз. Наставник ошол жолду басып өткөн, сизге өзүнүн басып өткөн жолуна сизге жол көрсөтүп жатат. Кийинки ката бул мероприятияларга катышпоо. Мероприятияларга сөз катышыш керек, мүмкүн болушунча ал жерде жолугушууларда көптөгөн тажрыйбалар, күчтүү лидерлер келет, ийгиликке жеткен инсандар келет, ошолордун опытын аласыз. Плюс өзүңүзгө окшоп баргандарды көрүп, ошолорду мотивация аласыз. Ошолордун атаандаш болуп, азарт болуп иштей баштайсыз. Группалардан чыгып кетүү бул кийинки ката. Группалар өтө важна. Неге дегенде бардыгы эле ошол мероприятияга бара албайт. Группаларда көптөгөн ошол мероприятиялардын, сабактардын жана продукциялардын видеолору болот. Ошолордун видеолорун көрөсүздөр. Сөз группада сиз мотивация алып турган болосуз. Группадан чыгып кетсеңиз, күндөн күнгө өзүңүз чогуп кетип, иштегиңизге келбей калат, бир күн тутуп каласыз. Группада азарт менен иштеп, кызыгуу менен чыгып кетесиз. Кийинки када бул продукцияны билбөө. Продукцияны сөз сиз изилдеп билишиңиз керек. Каталог жаңы чыкканда ошол жөнүндө продукцияларды көрүп, изилдеп көрүп, кандай составы, кимге туура келет, кантип колдонот, кандай таасири болот, мүмкүн болушунча новинкаларды өзүңүз дагы заказ кылып, өзүңүз колдонуп, ошол жөнүндө видеолор тартып, көрүп пайдалансаңыз жакшы болот. Кийинки ката бул сиздердин именно ошол аракетти баштаганда токтоп калуу. Эч качан токтотпоңуздар. Ишти баштаган экен сөздүн аягына чыгыңыздар. Аягына чыкканыңыздан кийин сиз сөз ийгиликке жетесиз. Директор болмоюнча сиз токтотпоңуз. Эгерде сиз аракет кыла берсеңиз, ошол баардык биз үйрөткөн сабактагыдай кылсаңыз, сиз сөз ийгиликке жетесиз. Ушуну менен сабагым аяктады. Барыңыздарга ийгилик каалаймын. Эгер сиздер мен айткан каталар кетирбесеңиздер жана окууларга катышсаңыздар, сиздер сөз ийгиликке жетесиздер. Уккан билимди жөн эле угуп коюп эле отурсаңыз дагы жетпейсиз. Уккандан кийин сиз действие кылышыңыз керек, кыймыл аракет кылышыңыз керек. Кыймыл аракет болгондо гана сизде ийгилик болот. Саламатта калыңыздар.